Мақсат Мергенбаев, сұрағыңыз бар ма? Суроом жок, урматтуу. Самат Кыштобекович, сұрағыңыз бар ма? Суроо жок. Урматтуу судьялар, сұрағыңыздар бар ма? Позицияңыз түшүнүктүү, министр, юстиция министри. Отуруңуз. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз тараптардын позицияларын жана үчүнчү жак катары тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн түшүндүрмөлөрүн уктук. Ушуну менен Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун, Таалайбек Узенович Музулмановдун жана Ниязбек Улукбекович Кочкоровдун иши боюнча материалдарды изилдөө аяктады деп эсептелинет. Кортунду сөз сүйлөө укугу берилет. Максатбек Мергенбаевич, трибунага өтүңүз, сизге кортунду сөз сүйлөө укугу берилет. Урматтуу төрага, өзүмдүн кортундуу сөзүмдү видеого алып алсам ба? Мейлиңиз. Урматтуу Конституциялык сот, урматтуу сот отурумунун катышуучулары, үчүнчү жактар, өтүнүчүм боюнча жыйынтыкта сөзүмдө азыркы учурда териштирүүдө Кыргыз Республикасынын жогорку соту келтирген статистикада ишке катышкан тараптардын 523-үнүн 84 арызы канааттандырылганын тактап берди. Бул 14%, 14,48% түзөт экен. Бул ошол адамдардын биринчи инстанцияда мүмкүн, экинчи, мүмкүн үчүнчү инстанцияда дагы баардык соттук коргонууга болгон укуктарын, инструменттерин пайдалангандан кийин деле кайсыдыр бир себептерден улам жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдайда адамдарга соттук коргонууга укукту калыбына келтирүү катары жакшы инструмент экенин көрсөттү да. Бул 14%, 84 адам деген, 84 арыздануучу деген бул чоң өлчөм. Биз сот бийлиги жана сот бийлигине жарандардын ишенимдүүлүгү 1000ге 1 болсо дагы аларга ошол соттун адилеттүүлүккө жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек деген мен пикирдемин. Ошол мисалы 84 адамдын деле жаңы жагдай же жаңы ачылган жагдайлар боюнча каратууда жогоруда азыр юстиция министрлигинин туруктуу өкүлү айткандай эле күчүнө кирген юридикалык соттун актыларын каратышканда булар деле 84 арыздануучу дагы күчүнө кирген соттун актыларын кайра караткан. Ошол эле жана созулууга алып келди ал учурда деле. Ошондой эле ошол соттук актылардын туруктуулугуна туруктуулугун буздум, булардын сөзү менен айткандачы. Бирок ошого карабастан 84 учурда канааттандырылып атат. Адамдар соттук коргонууга болгон укукка жетип атышат да. Ушундай эле укуктар ошол жогоруда айтып өтүлгөн ошол катышпай калган, ишке катышуучу болуп калбай калган адамдарда деле болот жана алар дагы ушул инструмент аркылуу сотко кайрылууда укуктарын коргоп, сот адилеттүүлүгүнө жетүүгө мүмкүнчүлүк алышмак деген пикирдемин. Бул бүгүнкү процесстеги маалыматтар, статистикалар, мамлекеттик органдардын позициялары бул менин пикиримдин туура экендигин дагы көбүрөөк бекемдеди. Азыр ошол прокуратура, мамлекеттик башкы прокуратурадан келген өкүлдүн деле айтуусунда жарандык процессуалдык кодексинин 48-беренесине ылайык ошол жарандардын укугун коргоо боюнча катышууга мүмкүндүк деп айтты. Бирок азыр айта албады. Эгерде ошол адам ошол жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча иште тарап болбосо прокуратуранын арызы деле каралбайт.
негизинде мурда каралган эмес да. Эмне үчүн прокуратурага өзгөчө ал жерде исключение же мындан сырткары деген жер жок ал жерде 376 беренедечи. Ошондуктан негизинен ошол укуктук мыйзамдын туура иштешин көзөмөлдөөчү орган деле бул жерде тарапка тарап катыша албайт да, эгерде мурда көрсөтүлбөгөн болсо. Ошондуктан урматтуу сот, сөзүмдүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 376 беренесиндеги ошо жаңы жагдайлар жана жаңы кайрадан ачылган жагдайлар, жаңы жагдайлар жана кайрадан ачылган жагдайлар боюнча ошо ишке катышуучулардан сырткары катышпай калган жарандарга дагы арыз берүү, алардын укугу сөзсүз түрдө арыз берсе эле канааттандырылат деген маселе эмес. Арыз берүү гана болгон, сотко кайрылууга болгон укукту гана мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ошол көрсөтүлбөгөн бөлүктө аталган берене карама каршы келет деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө жана 61 беренесинин 1 бөлүгүнө каршы келет деп эсептейм. Отуруңуз. Сөз жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Самат Кыштыбекович Ысырановго берилет. Рахмат. Корутунду сөз сүйлөчү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 101 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдери бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык топтор, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Жогоруда белгиленген конституциянын нормасы укуктук туруктуулукка жана соттуу актылардын айкындуулугун билдирет. Ал эми жаңы ачылган жагдайлар боюнча сот чечимдерин кайра бул ишти кароодо аныкталбаган каталарды оңдоого багытталган жол жобо болуп эсептелет. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 376 беренесинин чечимдерин кайра кароо боюнча арыз берүү укугу таандык адамдардын тизмесин аныктоо менен жарандардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген соттук коргонууга болгон укуктарын чектебейт. Тескерисинче соттук актылардын адилеттүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылууга багытталган болуп эсептелет. Жогорудагылар негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзам 34 беренесин жетекчилик алып, Жорокулов Максатбек Мергенбаевич, Кочкоров Ниязбек Улукбекович жана Музулманов Талабек Узеновичтин Кыргыз Республикасынын Жарандык процесси кодексинин 376 беренесинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө 61 берененин 1 бөлүгүнө ылайык келишин текшерүү жөнүндө өтүнүш үчүн канааттандыруусуз калтырууну өтүнөбүз. Отуруңуз. Сот залыбызда жогорку окуу жайынын студенттери отурат. Биз ыраазыбыз силер бүгүн келип биздин сот отурумуна катышып кеткениңерге. Дайыма даярбыз силерди бул жерден тосуп алып, ошол биздин ишти дагы көрүп, ошол ишиңерге сиңирип кеткениңерге силерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Силерди азыр эшиктин алдынан тосуп алат. Андан кийин кичинекей экскурсия кылып, биздин имаратты да көрүп кетиңиздер, Ушуну менен жарандар Максатбек Мергенбаев Жорокуловдун, Талабек Узенович Музулмановдун, Ниязбек Улукбекович Кочкоровдун Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодекстин 376 беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча ишти кароо аяктады деп эсептелет. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кетет. Туруңуздар.